Assalamu алейкум, урматтуу көрөрмандар. Көпчүлүгүбүз билсе керек туугандар, бул чайхана Беш Бармак Ленинградский шосседе жайгашкан. Ушул чайхана Беш Бармактын экинчи филиалы ачылды туугандар. Экинчи филиалдын адреси боюнча, менюсу боюнча, ички көрүнүшү жана аурасы боюнча биз сиздерге азыр көрсөтөбүз. Assalamu алейкум. Алейкум ассалам. Сиз жанагы биринчи анан азыркы точка боюнча анан эртең суббота, воскресенье күнкү ыксан боюнча бүт информацияны беребизби? Биз эртеге буюрса 15-нде официальный ачылышыбызды кылып атабыз. Экинчи филиалыбыздын талапка байланыштуу биринчи филиалыбызга адамдар батпай калып, суроо талаптар көп болгондуктан экинчи филиалыбызды ачтык. Кудай буюрса, эртең saat 12:00'dan kechki saat 5'e kadar eksan kılabız. Gelip taam tatıp ketиңиздер. Меню боюнча суроо. Азыр бул меню жаңы чыгарылып турат бул жака. Баалар ошол биринчи чайханадайбы? Ошол эле. Ал жакта деле кудум ушундай меню. Бул жакта деле ушул эле меню. Баасы деле ошол. Значит, биринчи точкаңыздар кандай болсо, бул точкада ошондой эле. Кудум ошондой. Кудай буюрса, үчүнчүсүнө да аракет кылчусуздай жүрсө. Кудай буюрса. Ал уже планда уже жакын арада эле ал деле Кудай буюрса. Жакшы. Туугандар, меню боюнча азыр мен көрсөтөмүн сиздерге. Бүт барын. Өзүңүздөр бааларын пауза коюп көрүп алсаңыздар болот. Бирок көптөр билсе керек, Шимки жактагы Беш Бармак чайхананы МКаттын боюндагы. Ошол чайхананын баалары бул жакта деле ошондой эле экен. Тамактар деле ошол, поварлар деле ошол. Дамын билдиңиздер кандай экенин. Көптөгөн элдер издеп барат го ал жерде. Мына туугандар ушундай. Биз азыр үстүнкү этажда отурабыз. Аураны караңыздар. Нукура кыргызча. Парковкасы боюнча туугандар, парковкасы аябай кенен. Көрүп атасыздар, э? Ушундайдын баары ушул каалаган жериңиздерди кое бересиздер. Чайхананы эң оңой табуунун жолу бул гостиницаны көптөр билсе керек. Гостиница Гамма Делита. Бул чоң болуп Измайловский шоссенен өткөндө эле көрүнүп турат. Кысыбыха Измайловский шоссе. Анан бул жагында Вега. Арт жагында Бетта. Все пропускает. Жакшы, көрөр экен. Кирсеңиздер эле мына гостиница. Бул жакта Входтон киргениңиздерде, эгерде такси болсоңуздар, сиздерди бекер киргизет, жөн эле ачат. Түз эле келе бересиздер, келгенде автобус көрүнөт. Автобустардын эле алды жагында уже чайхана. Ал эми сиздердики жөнөкөй машина болсо, такси эмес. Парковка саатына 100 рубльдан. Парковка бекер жерге коём десеңиздер, могу огражденияны көрүңүздөрбү? Ошондо жол бар. Дублер кеткен жол бар. Ошо дублердун бою бекер туугандар. Парковка баары бекер, месталар бар. Азыр күчүнө бир машина турат экен, көрүп атасыздар. Анан вход могул жерден көрүп атат. Входтон 300 метр, 200 метр бассаңыздар, чайханага жетесиздер. Пешком келгендерге туугандар, метро Партизанскаядан 5-7 мүнөттүк жол. Бул чайхананын кирген жери туугандар, главный входу. Биринчи этаж, подвалы бар, ал жакта кабинка бар. Анан 3-чү этаж. 2-нчи этажда көрдүңүздөр, могу веренда. Жайында ал жакадан место кылып, ал жакадан место ачат. Азыркы учурда жабык. Мына ичине кеп келген.
досторду күтүп калсаңыздар, же тамактанып ичиндегилерди күтүп калсаңыздар, ушундай отуруп күтүп турсаңыздар болот. Так, бул жак подвалга кетет, экинчи этажы. Анан основной залы сол жактан кирет. Биз башкы залы биринчи этажга киребиз, туугандар. Могу ичин көрүп атасыздар, Аурасы таза кыргызча жасалыптыр бул жагы. Караңыздар. Киргенде эле оң жак сол жагыңыздар да ушундай кыргызча колпак. Бир төөлөрдү билесиздер, жээк жолу. Бул жактан комуз көрсөтүп турган эле. Анан ичине кирсеңиздер, ички аурасы мына. Өзүңүздөр көрүп, өзүңүздөр баа бересиздер. Азыр мен сизге кененирээк көрсөтөйүн сиздерге. Так. Анан дагы бир айта кетчү нерсе, мына көрүңүздөр, банкаларды. Салаттар бар, вареньялар бар. Булар дагы Кыргызстандан келет экен, бүт баары. Анан сатылат экен, туугандар. Мен сиздерге азыр баасы боюнча айта алмадым, канчада экенин. Бул жакта кыргызча сундуктар жана кассасы. Вареньялар канчадан банкасы? Салаттар 400-дөн, вареньянын банкасы 500-дөн, салаттар 400-дөн экен, туугандар. Бардын баары Кыргызстандан алдырылат экен. Ички аурасы боюнча байкап өзүңүздөр көрдүңүздөр, Эң кызыктырган жери сиздерге бир айта кетчү нерсеси. 3 этаж болсо, туугандар, үчөөсүндө тең бирден ажаткана бар экен. Бул биринчи этаждагы, бул экинчи этаждагы ажаткана, туугандар. Бул үчүнчү, туугандар. Туугандар, биз Павловдан түшүп баратабыз. Бул жакта окура кыргызча. Ким болосуң? Ким болосуң? Мурат? Павловга түшүп, оң жактан кайрыласыздар. Бул жактан бизди, туугандар, түшкөндө эле сол жак тараптан биринчи кабинге кирет экен. Бул азыркы учурда ремонт. Жакын күндө ишке кирет. Жана ушундан түз бассак, бул жакта экинчи жана үчүнчү кабинка. Оң жактан баштайлычы. Ички аура таза кыргызча экен, туугандар. Комната аябай тынч экен. 15-20 киши батат примерно. Балдарыңыздар менен келип отуруп, баарлашып, тууган уруктар менен кенен отуруп кетсеңиздер болот экен. Бул жагы да ошондой эле, только зеркальный. Оп окшош экен экөөсү. Балдар менен келди дегенде, туугандар, бул жактан подвалында дагы кызыктуу жери бар экен. Детская комната, балдар үйү. Мына көрүп атасыздар, балдарыңыздарды алып келип ушул жака коюп берип, өзүңүздөр кабинкада отуруп, тамакты, чайды ичип, сүйлөшкөнчө, анан эркектер жака намаз окуп, аял кишилердин намазканасына кирип, намазыңыздарды окуй бересиздер. Намазкананы эркектердин намазканасы жана аял кишилердин намазканасы кылып бөлүп коюптур, туугандар. Өтө сонун. Жана ушуга намаз көп окулат деп, азыр биздин кыргыздар аябай намаз көп окугандар көп арабызда. Астыңкы этаждын дааратканасын өтө удобный кылып жасап коюптур. Көрдүңүздөрбү? Эми ичин кирбей эле коеюн, ичинде дааратканасы бар экен. Ажаткана жана даараткана. Бир женский, бул жака мужской. Анан кол жуганга да кенен. Бул мындай ажатканаларды көрдүңүздөр, биринчи жана экинчи этаждарда бар. 3 этажда 3 бөлүк. Биз, туугандар, азыр экинчи этажга көтөрүлүп атабыз. Экинчи этажга жана сыртынан көрсөткөндөй верандага ход бар. Бирок азыркы учурда жабык экен. Экинчи этаждагы зал, кирип тамактанганга. Бул жакта, туугандар, көрдүңүздөр отуруштарды. Булар кененирээк экен. Бүт баарын ушундай кенен стол коюптур. Себеби бул жактан сиздер Куран окутуу же достор менен отуруп, бирөөлөрдү сыйлуу конок кылсаңыздар, кабинка эмес, столдорго өзүңүздөргө канча киши болсоңуздар, ошого ылайыктап жасап берет экен. Бул жактын эле аурасы таза кыргызча. Бул жактардан верендасы экен, ал жак жаап коюптур. Азыр эртең жайдын күнү ишке кирет алар.